Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен кыргыз тил сабагын өтөбүз. Бүгүнкү темабыз жактама ата тооч. Бүгүнкү сабактын максаты жактама ата тооч жөнүндө кеңири түшүнүк алабыз. Текстеги жактама ата тооч сөздөрдү туура колдонуп, аларды таба билүүгө үйрөнөсүңөр. Эске тутуу жөндөмүңөр, кабыл алуу сезимиңер, ойлоо логикаңар өнүгөт. Туура тамактануу эрежелерин, дасторкондо отуруу адебин, тазалыкка, бири-бириңди сыйлоого тарбияланасыңар. Жактама ата тооштор жекелик түрү. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, сиз, үчүнчү жак ал. Көптүк түрү. Биринчи жак биз, экинчи жак силер, сиздер, үчүнчү жак алар. Балдар, текст боюнча түшүнүк алабыз. Туура тамактануу. Туура тамактануу бул эртең мененки, түшкү, кечки тамактардын өз убагында ичүү. Биздин тамак ашыбыздын курамында А, В, С витаминдерин камтыган азыктар болуусу зарыл. Биздин дасторкондо жашылча жемиштер ар дайым болгону жакшы. Аларды таза жуугандан кийин гана дасторконго коюу керек. Дасторконго отураарда ар дайым колду самындап жууш керек. Мына ушул эрежелерди сактаганда гана менин, сенин, анын баардыгыбыздын ден соолугубуз чың болот. Ана эмесе балдар, экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Жактама ата тоошторду туура коюп жазгыла. Тамактандым ким? Тамактандың ким? Тамактанды ким? Тамактандык кимдер? Тамактандыңар кимдер? Тамактанышты кимдер? Деген суроого жооп берген сөздөрдү туура коюп көчүрүп жазабыз. Гана балдар, 4-көнүгүүгө көңүл бурабыз. Төмөнкү сүрөттөр боюнча ата тоошторду катыштырып сүйлөм түзгүлө. Бул сүрөттөрдө кандай ата тооштор камтылган? Мына балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Үй тапшырма. 7-көнүгүү. Көптү сандагы жактама ата тооштун ар бирине 2ден сүйлөм түзгүлө. Эмесе балдар, бул макалдардын маанисин чечмелеп келесиңер. Аш турган жерде дарт турбайт. Адам аштан калса да күчтөн калат. Адам тазалыгы тамактан